На дворе 2100 год. Тебя уже нет в живых. Ты никогда не следовал своей религии, поэтому не смог передать своим детям и внукам ничего, кроме западных ценностей и привязанности к материальному миру. В результате прошли годы, и твои потомки оказались не мусульманами, после того, как их отцы из предшествовавшего поколения стали вероотступниками и вышли из ислама, потому что ты не накопил и не передал им никаких знаний. Ислам в твоей родовой линии остановился на тебе, и именно ты стал причиной того, что ислама не стало в твоей жизни по причине твоей любви к мирским благам. Но любовь к мирскому закончилась на твоей могиле. Она не принесла тебе никакой пользы, но привела к тому, что в твоей родовой линии никто даже не знает шахаду. Все твои ложные надежды и мирские пристрастия предали тебя, не оставив тебе ничего, кроме сожаления. Твои поступки вызовут цепную реакцию, и в итоге ты пожнешь то, что посеял. Твой конечный пункт назначения ждет тебя. Ты будешь в ответе за все свои деяния. Из тебя будет спрошено о ценностях, которые ты передал своим детям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижники изо дня в день прилагали неимоверные усилия для того, чтобы ислам смог дойти до нас. Они проливали кровь, пот и слезы, просто ради того, чтобы мы с тобой могли произнести «Ля иляха илляллах». А ты просто плюнул на все и даже не придал этому никакого значения. Можешь не сомневаться, все, что тебя теперь ждет, это вечное сожаление, и ты не сможешь ничего поделать. Теперь тебе предстоит встреча с Творцом, к которой ты никогда не готовился. Твои потомки уже не веруют в ислам, и они уже лишены всех шансов в день суда. И виной всему ты. Ты еще жив. У тебя еще есть время. Воспользуйся этим шансом сегодня, во избежание вечного сожаления. Наконец-то, Google AdSense'тен кат келиптир мага почтага. Азыр чалды эле, анан почтага барып, катты алып баратам. Мурдагыда келгенде бул кат. Жанагы обычный кат болуп келеткенде бул жерде телефон номерим көрүнбөйчү. Анан кат почтада жатып, анан бир күн үйгө алып барышыптыр. Үйгө алып барганда ворота ачык экен дейт, орус аял. Кирип тыкылдатсам, эч ким чыккан жок, анан воротага кыпчытып кетип калгам дейт. А воротага кыпчытып кетип калганда биздин көчөдө жаш балдар толтура да аркандайчы. Анан алар алып алган воротадан илинип турган катты алып, ыргытып, жыртып-сыртып ойноп салган болушу мүмкүн. Ошон үчүн үйдөгүлөр деле көрүптүр, анан мен деле көргөн эмесмин да ал катты. Анан айткам, сураныч, чалып койсоңор болмок десем, ошо номер жок болот экен, обычный кат болуп келет экен. Заказной каттарда номер болсо биз обязательно чалабыз дейт. Анда хорошо, эмкиде сураныч кат келген болсо, мен атыма там англисче жазылып, таңбалар менен Google'дан келет. Анан келген болсо, сураныч могул номерге жазып, чалып койгулачы деп өзүм номеримди жана почтага жазып калтырып кеткен болчумун да. Почтага жазып, Баястан дегенге кат келет Google'дан, обычный кат. Ошо келген болсо, сураныч ушул номерге жазып койгула деп, бүт монтип жазып койгон болчумун да. Эми буну жазган болсом Google'га, Google'дан монетизациясы кайра ачылат, просмотрларга кайра акча түшө баштайт да. Бирок бизде монетизация жок Кыргызстанда. Эгерде силер Кыргызстандан көргөн болсоңор, азыр в основном мени Кыргызстандан көрөт да, Бишкектен. Акча түшпөйт Кыргызстандан көргөндө. А Россиядан көрсө деле түшпөйт негизи. Бирок Россияда туруп, анан VPN'ди күйгүзүп, включать этип көргөндөргө, же Европа, же монетизация бар башка страналардан, өлкөлөрдөн көрсө, ошондо түшөт бир-аздан. Ошол ачып койгонуң жакшы негизи, монетизация особо деле мындай жок болгону менен ачып койсоң жакшы. Себеби бул Google AdSense аккаунтуна кийин башка YouTube каналдарды дагы подключать этип койсоң болот. Американский YouTube детский контенттерди тартып деле каналдарды ачып, башка канал, тултура каналдарды кошуп салсаң болот. Жигиттер, парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып атырган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткенде эле өзүңөр тандайсыңар. 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон, үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фото контролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эң эле жакшы жери
досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силерде атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес деген болсом адашып калам. Бул реклама, бирок силер эгерде кечке иштеген болсоңор, паркка 150 сом, 200 сом комиссия бересиңер. А бул жерде жакшы варианты көп иштегендерге суткасына 55 сом төлөп коесуң, калганча заказ кыла бересиң. Бул менин силерге кеңешим. 8 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу айдоочу катары. Роботтун колдору экен. Чоң там, өткөндөргө ушинтип көрсөтүп турасың. Бизде Кыргызстанда бир эркекке 10 аял туш келе турган болуп калды окшойт уже. Каштар остановкада бир 20дай кыздар, аялдар, эркек жок. Бир эркек бар экен, тет остановканын артында турат. Жанагы баргыла жамат, баягы, типа лол. Баягычы жанагы, типа лол. Ассаламу алейкум, жамат. Азыр иштеп жүрөм, саат канчада 2-де чыктым, азыр 6-дан 19 өттү. Экрандан көрсөтөм канча сумма чыкканын. Азыр 6-дан 20 өттү, саат 8-ге чачты химзавивкага жазылып койгон болчумун, ошо баш керек. А так чач узун болуп, челкалар мында түшүп кете берип жүзөттү да. Бир өстүрүп көрөйүн деп атам. Мурда кашка чейин жеткенде, каштан өтүп көзгө жеткенде максимум 1 саат болчумда жүдөп кетип алдырып салып берчү элем. Мунусунда хотя бы чач түшүп калганга чейин бир өстүрүп көрөйүн деп атам. Ошондуктан щелкасы жүзөтпөсүн деп бир аз кудрявый кылып коебуз. Анан результатын көрөбүз кандай болот экенин. Чогуу азыр 1,5 сааттан кийин уже ошол жака барып калыш керек. Ага чейин походу бир заказ кылып турат окшойм. А так мен чачты кыска кылган болсом, кыска стрижка вообще жарашпайт да мага, себеби баштын арты жалпак мындай. Кыска кылганда мындай квадратный болуп калат да. А чачты өстүрөйүн десем, постоянно жүдөп кетип алдырып салып берем. Постоянно модельный эле кылып жүрө берип, тажадым да уже. Модельный кылганда деле бир аз билинип калат, арты жалпак болупчу. Анан химия кылгандан кийин көрөбүз кандай болот экен результатын. Окшошобу, окшошпойбу, слишком кудрявый эмес, мындай бир аз волнистый эле кылып койгула деп айтам да. Так, таксометрдин ичине кирсек, мына саат 6-дан 24 өттү. Азыр бир заказ алсам, 1 сааттык заказ 40 мүнөттүк заказ болуп, анан кайра барганга жетишпей калышы мүмкүн да. Ошондуктан сразу по делам басабыз, как раз барып, убакыт болгонго чейин кичине бирдемке алып жеп туруш керек. Анда по делам коебуз. Указать на карте. Чүй Карпинка жака барышыбыз керек да. Карпинка, чүй. Жакты мындай коюп туруп эле, примерно кылып эле. Поехали дегенде коюп коебуз, анан ошол жака по пути заказ алып кетебиз. Анан бүгүнкү күндүн результаттары 1639 дейт. Кече 12-ден кийин кылдым беле, кылбадым беле бияктан. Жок, бул парктан кылып аптырмын. 14төн 10 өткөндө биринчи заказ алып турмун. Ошондо 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. 4 саат болуп турду чыкканыма. 4 саатта аренданыкы чыкты. Дагы 2-3 саатта газдыкы чыгат. Ошондо 7 саатта, 8 саатта газдыкы полный толук чыгат да. Анан 6-7, 8 сааттан арысын уже өзүңөргө чисто иштесеңер болот арендада. Бул заказ чыкты. Шопокова 34кө барат экенбиз, 26 минут. Процесс. Жамаат иштеп жүрөм дагы деле, саат 2-ден 24 өттү түнкү.
Анан азыр итокторун бүт жазып коем. Канча саат иштедим, канча километр жүрдүм, газ канча кетти, баарын подробно. Анан чачтын результаты ушундай болду. Кичине кудрявыйраак болду мен ойлогондон. Бирок кичине бир жумадан кийин кичине кудрявый барган сайын бираз-бираздан кайта берет дейт да. Ошондо мындай волнистый болуп жакшыраак болуп калат мындан караганда. Азыр мен кичине чачтарга монда кармалап жана кылып салдым. Кичине ошончо монда барпайып кетти да, атак суулап туруп жаткырып алсаң мына нормальыраак болуп калат экен, ылдыйраак болчу. А так негизи результат нормальный эле. Главное челка тиякпай ойнобойт да, ошонусу жакшы. Так, бензин коюш керек болуп калды уже сменанын аягында. Азыр бензин коюп, анан үйгө кетмей да. 149 километр жүрүп турмун. Машинанын жүрүп турган убакыты 8 саат 51 мүнөт дейт. Бул жакта 12ге чейинки сумма, анан 12ден кийинки сумма бар. 12ден кийин мына 5 заказ. 12ге чейин ушул заказдар болгон. Арасында мына чачты жана каратып жүрүп, чай пай ичип, чач пач тиякпайка общий 3 саат кеткен. 3 сааттан көбүрөөк. Анан бул жакта ошол грязныйдан арендан алдык. Андан газга 700 алдык. Ошондо 1506 8 сааттык смена. Жамаат ошентип дагы бир смена аягына келип жетти. Километраждарга келсек канча? Так. 165 километр жүрүп турмун мына. Көрсөтүп коеюн. Машинанын жүрүп турган убакыты 9,5 саат, короче. Анан линияда бир 8 саат болдум да. 8 саат 8,5 саат ушундай болдум. Анан 4,5 миңдей чыкты окшойт. Комиссиясына сырткаркы сумма. Ошол жактан газды, аренданы алганда где-то 1,5 миңдей эле калды, ушундай эле болуп калды. Себеби көп иштей албай калдым. Эгерде силер аренда алайын деп аткан болсоңор, сөзсүз 12 саат же 12 сааттан даже жогору иштегенге даяр болуп тура алышыңар керек да. Себеби арендада иштегенде газдыгы, аренданыкы, короче, 6 саат же 8 саатта чыгат бүт расходторуңар. Ошондон кийинкиси өзүңөргө калат. Например, 12 саат иштеген болсоңор, 8 саатын, грубо говоря, расходторго иштейсиңер. Жакшыраак болсо 6 саатта жаап коесуңар расходду. Орточо болгондо, в основном 8 саатта жабасыңар, 8 сааттан кийин 4 саат өзүңөргө иштесеңер болот. Анан көбүнчөсү эле аренда жабылып, анан бир аз иштегенден кийин эле чарчап кирип кетишет. Ошондуктан 12 саат иштегенге даяр болсоңор анан алгыла. Жете өлчөп бир кескиле арендалардын алдына. Ошо, эмки көрүшкөнгө чейин трассадан баарыңар аман тургула. Итоктор бүгүн ошондой болду. 1,5 миң. Бүгүнкү экинчи күндүкү 1,5 миң бүт расходтордон сырткары. 8 сааттык жумуш. Атак саат азыр канча болду? Саат 2 болуп калды. Мен күн түшкү 3төн баштап жүрөм да. Атак негизи на ногах. Ушундай. Бул жака келсек, суммалар ушундай чыкты. 12ге чейин, 12ден кийин ошол 4 миң чыкты да, короче. Потому что мурдагы күнү, кече күнү 12ден кийинки кылынган заказдар да бар. Анан баягы целди кылгам 3200 сомдук. 100 заказ кылганда бир неделянын ичинде, бир жумада 3200 сом болчу. Анан аны кыйналбай эле бүтүрүп койдум да. Өзүмдүн темпим эле иштегенде иштеп, иштебегенде иштебей, жакшы иштегенде жакшы иштеп, слабый иштегенде слабый иштеп эле. Ошо. Бирок силер целдердин артынан чуркай берсеңер, силерге улам көбөйтө берет количествосын, бирок акчасын особо деле кошпойт да. Ошон үчүн целдердин артынан чуркабагыла, Яндекс койгон. Не советую чуркаган. Кээ деле целдерди кылып койсоңор, өзү менен өзү болуп калса эле кылып койбосоңор, атак не стоит кылган. Себеби количествосын кошо берет, акчасын кошпойт деле да. Мында 100 сом, 200 сом кошуп коет. Атак количествосы өсө берет. Мисалы үчүн ушул эле сумманы деп туруп, мага кийин кайра берип коюшу мүмкүн. 120 заказ деп, например. Бирок 3200 эле ошол эле. Там 150 заказ деп кете берет, короче, ушундай да. Акчасы особо кошулбайт, бирок количество заказдар кошо берет.
Анан ошентип баары эле элдин баары эле целдин артынан эле чуркап жүрө берсе, ошолорду бүтүрүп добивать этип коюшум керек деп. Шаарда коэффициент эле пайда болбойт, потому что баардыгы зеленка менен ташып жүрө беришет да. Коэффициент жок элечи. Ошон үчүн Яндекстин мындай манипуляцияларына алданбай, өзүбүздүн темпибиз менен, өзүбүздүн мындай режим менен иштей беребиз да, шашпай. Себеби бизге буйруган ырыскы бизден эч жакка качып кетпейт.